Жалпы көршілер салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Кезектеги маек үстө көптөгөн бир тыныбынан кийин бир маек тартууларын туура көрүп турабыз. Сиздерге жалпыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Бүгүн актер, кесиптешим мындайча айтканда Бакчар менен маектешебиз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Денсаулык жакшы. Да, шүрөз. Аман эсенби? Аман эсен. Бүгүнкү маекте мен дароо эле баягы көрүүчүлөргө айтып коеюн, анткени алып баруучуларды аябай тепкилегенди жакшы көрөт да. Эмнеге коногуңду чакырып алып сен дейсиң, эмнеге коногуңду чакырып алып аны сиз дебесең монтип сүйлөйсүң депчи. Чогуу мындай тең болуп калганыбыз үчүн, чогуу мындай бир поколение болгон үчүн сен деп сүйлөсөм жаман көрбөйсүң. Эч качан. Чечишип алдык, урматтуу көрүүчүбүз, болду. Башында дароо мына ушинтип сүйлөшүп алдык. Жалпыңыздарга маалымат катары айтып кеттик. Денсаулык кандай? Аман эсенби? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жаман эмес. Баары жакшы. Эмне өткөндө кичине сыркалап эле сүйлөшкөндө кичине болуп калат да. Суук тийип калат, андай мындай болуп калат. Ошондой эле. Бүгүн кандай? Понедельник элдин баары иштеп атканда биз эс алабыз. Воскресенье элдин баары эс алып атканда биз иштейбиз. Ошондой тескерисинен болуп калган биздики. Мындай көпчүлүккө жат көрүнүш ушул нерсе. Силер понедельник эс аласыңарбы деген, Воскресенье, например, эс алып, аны тияк бияка чакырышат да, туугандар деле. Анан мен бош эмесмин десем, таң калып беришет да. Выходной да депчи. А понедельник выходной бизде ошондой. Анткени воскресенье элдер эс алып, театрга келип, биз ошо эс алган элдерге спектакль коюп, ошондой да негизи. Урматтуу көрүүчүбүз, жалпыңыздарга салам айтабыз. Азыр кочууда турган жерибиз бул Өзгөн шаарында. Өзүңүздөр көргөндөй, мына ушул мунаранын жанында келип отурабыз. Демек, Өзгөн шаарынын тургундарына жалпысына сонун бир жаңылыгыбыз бар. Урматтуу көрүүчүбүз, Өзгөн күрүчүн сүйүп жейбиз, мактап жейбиз, бирөөгө сөз түрү сунуштап жейбиз, бирок биз ошол мактаган сүйгөн күрүч бул килограммы көрсө 200 сом. 3 килограмм алсаңыз 600 сом. Ал эми биз сиздерге сунуштап турган Сайман Телекомдун зымдуу үй интернети бул болгону 1 айга 580 сом. Ал жакта эмнелер бар? Угуп туруңуз. 200дөн ашуун телеканал, секундасына 100 мегабитке чейинки чексиз интернет жана акыркы үлгүдөгү интерактивдүү телек көрсөтүүлөр. Кинонун жаңысын жана мыктысын сиз Үй кинотеатры, О кино, Старт, Амедиатекадан көрө аласыз. Жана ошондой эле каналдарды онлайн башкарсаңыз болот. Жана YouTube'ду сыналгыдан көрүңүз. Достор, мунун бардыгы айына болгону 580 сом, жана ошондой эле сизге ТВ приставка акысыз болуп берилет. Айтмакчы, акция ноябрдын 30-на чейин гана уланат, андыктан туташыңыз, рахат алыңыз, эс алыңыз. Көрүшкөнчө. Театр кандай болот? Театрда жашоо кандай болот? Жашоо театрдыкы уланып атат, улана берет. Жаш актердун көз карашы менен азыркы театр жакшы, акырын кыймылдап атабыз. Биз театрга жаңы келгенде, ошондо мен оюмча театр мындай кадимкидей ступенькада өсүп баратканда сезилет, Ал кезде раматылык Марат Козукеев агайыбыз, билбейм, андай режиссер азыр жок го деп ойлойм. Мен оюмчачы, же чыга элек. Ошол агайыбыз бар кезде Саман Ченжолов спектакль коюп, биринин аркасынан бири сон спектакльдер коюлуп, элдер театрга батпай кадимкидей очередь болуп, ошондо мондай бир бизде бир чоң үмүт болгондо, театр жакын арада Кудай буйруса басат кемсем, элдин баарын театрга тарта турган убакыт келет экен деп, анан тилекке каршы ал агайыбыз дагы эрте көзөп кетти. Андан кийин ошондой деңгээлге кайра чыга албай, кичине ортодон аксап, кайра ылдый түшүп кеткендей болуп атабызбы? Мен көз карашым дейм, бул менин көз карашым. Вроде спектакльдер коюлуп атат, элдер келип атат, ал уровеньге жете албай атат го деп ойлойм. Кыргызстанда эми бир канча театр бар. Убагында окуп деле азыр унутуп калып турдум да. Канча театр бар экен. Бүт баарында эле жумуш жүрөт. Бирок туруктуу жумуш көбүнчө бул академиялык статус болгон үчүн, чоң театр болгон үчүн силердин театрыңарда Токтогул Абдымомуновдун Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында тыным жок. Күндө спектакль. Күнүгө спектакль биз азыр жаңы спектакль чыгарып бүттүк. Алдыда дагы 2 спектакль турат. Түшкө чейин
биринчи спектакльдин репетициясы, түштөн кийин экинчи спектакльдин репетициясы. Ошо эртең менен барабыз, 10-до. Кечке чейин репетиция кылабыз, ошентип эле жүрөбүз. Кечинде репертуарлар болот, спектакль ойнойбуз. Кээ бирде ошо түнкү 9-10дорго чейин жүрөбүз. Ошо күнүбүз театрдын ичинде эле өтөт. Ушул нерсени өткөндө бирөө менен мындай талаш тартыш болуп кетти да. Анан айтат, бир күн кечке театрда спектакль жумуштасың. Ал жумуш. Сиз ошол офиске баргандай эле артист дагы ошол театрга жумушка барат, репетиция кылат, айлап репетиция каттаганан жанагы спектакльди чыгарышат. Тигиндей десем, тиги чыгармачылыктан бир аз алыс киши болгон үчүн мындай ага жат көрүнүшкөн да бул нерсечи. Кантип эле 9га чейин жүрө бересиңер, кантип эле 10га чейин жүрө бересиңер, анан кечкиле репетиция кыла бересиңер, кечкиле ошону эле кайталай бересиңер депчи. Мындай ошонун айткан сөзү да, силер өзүңөр чектеп коет экенсиңер, көп нерсеге убактыңар жок болуп калат экен, жетишпей калат экенсиңер, театрдан башка дагы мындай кылчу жумуштар толтура, силер ошо менен эле фанат болуп эле кирип кетет экенсиңер деген сөзүн уктум да. Анан чындыгы барбы ушунун? Чындыгы бар, албетте. Анын көз карашы башка, биздики башка. Ал деле, например, бир профессияны окуп, ошол профессиясы менен иштесе, ал деле бизде иштейт. Биз деле ошондой элебиз. Ошол профессияны окуганбыз, жумушубуз ошол, эртеден кечке. Бүт эле адамдар ошондой го дейм. Эртең менен жумушуна барат, кечке чейин жүрөт, кечинде үйүнө келет. Биздики деле ошол тема. Кошумча эмне жумуш менен алектенмей калат? Кошумча ошол кишинин суроосу да. Эмне кошумча эмне жумуш кыласыңар силер дегенчи? Кошумча жумуш көп эле. Иштейм десең, негизи адам өзүнөн эле да. Бүт жерге жетишсе болот. Кошумча эмне озвучкага барсак болот. Ар кандай, например, шабашкалар чыгат. Бир жерге бирдеме коюп бер деген сунуштар түшөт. Ошол эле кино, роликтер, рекламалар, көп эле сунуштар түшөт да. Бирок биздин основной жумуш театр болгондуктан ал нерседен отказ берген да күндөр көп болот да. Акчасы жакшы болсо дагы. Анткени чоң спектакль, канча коллектив чогулуп бир спектакль чыгарып атканда аны сырыф кыла албайсың да. Сен үчүн башкалар күтүп отурбаш керек. Биз театрда бүткөн кезде жаш актерлор ушунча жыл жөн эле курмандык болосуңар, силерге роль тийбей калат, силерге роль жетпейт, массовкадан массовкага чуркайсыңар, тигинтесиңер, мынтесиңер депчи. Кантип 10 жылыңар өткөнүн билбей каласыңар деген да көбүнчө ошол академиялык драма театрда ошондой айтылчу го. Бирок азыркы күндө карап көрүп, жаштарга деле сонун спектакльдер коюлат, сонун ролдор берилет. Ал жөн эле стрессти окшойт деп убагында. Ошондо жабагында болсо керек да. Болот. Чынында болот. Анткени биздин театр эң чоң театр. Кыргызстан боюнча анан кийин конкурент да көп. Ким кыйын аймактын бар ошол жерде. Анан биз жаңы келгенде мен деле 10 жыл болду иштегенимечи. 10 жылда кээ бирде ойлонуп кетем, эмне кылдым? Мени кыйраттым деген ой болуп кетет да. 10 жылдын 5 жылы меники массовкада эле өттү го дейм, чын айтсам. Массовканы кичинекей ролдордо ошондой болчу. Ханым ханым же желет болуп, найза көтөр өй деген ошондой учурлар менен эле 5 жыл өтүп кетти чынында. Анан кийин акырындык менен сен барар менен сага бирөө роль бере албайт, сен ошого өзүң татыктуу болушуң керек. Сен деңгээлиңе жараша анан ролдор бериле баштайт экен да, акырындык менен ошого сабырдуу болуш керек экен, күткөндү билиш керек экен, аракет керек экен. Кудайга шүгүр, азыр ролдор тийип атат. Жакшы ролдорду ойноп калдык. Баары акырындык менен болот экен. Ошого чыдагандар чыдайт, чыдабагандар театр ушуну зачем андан көрүп деп кетип калгандар деле болот. Айлыгы канча болду? Айлыгыбыз Ал көтөрүлгөндөн кийинкиси. Көтөрүлгөндөн кийин азыр 19 миң алам. Таза колго тиген 19 миң. Ооба. Ким 19 миң айлык алып иштейт? Ким канча алат? Жазып көрсөңөр да, келе салыштырып көрөбүз. Актердун мындай тапканы менен коомчулукта орто айлык канча болду экен, Негизи баягы азыркы эң минималдуу сумма бул 7700 деп жүрөт. 7700 азыркы учурда жашаган таптакыр эле бул болбойт. 19 миң да бирок аз. 19 миң өзүм эптеп жейм. Сен азыр бир күндүк тамагың эле бир күндө 1000 сомго тамак ичесиң. Обед эмелер мененчи. Анан кийин бир айда 31 күн, 30 күн, 19 миң бензин деген бар, жол кирет бүт кымбат. Анан кийин баягыдай эле илач кымбат эме айлык көтөрүлүп мен
укмуш кенен жашап калдым деген нерсе жок. Мурун кандай болсо ошондой эле. Артисттердин тамашалап айткан сөзүн угуп, мындай ичине эле ката дейсиң да. 18 миң, 19 миң айлык картадан мындай алган кандай болот экен депчи. Ага чейин баягы 10 миңге жетпеген акча болчу да, 10 миң, 4 миң менен иштедик. Канча жылда иштедик? 4 миң, көп эле жыл. Андан кийин 8 миңге көтөрүлдү. Андан кийин азыр 18 миңге көтөрүлдү. 18-19 миң алабыз. Бала кезимен актер болом деп деле ойлогон эмесмин чынында. Актер болсом деп. Именно актер болсом деп кыялданган эмесмин. Мен көбүнчө ырчыларды көп укчумун. Атабековдун аябай катуу фанаты болчумун, Мирбек Атабеков. Андан кийин ошолордун ырдаганын көрүп, шоу-бизнес катуу көтөрүлдү эле, аябай. Мен да ушинтип элдин алдына чыксам деп бир аз эметип койчумун, кыялданып. Анан кийинчерээк мектепте окуп жүргөндө Манас курска бар, Манаска берилип, Нуркач Мамбеталиев агайым мен жетелеп Манас Мурас коому, анан ошол жерге алып барып жүрдү. 7 класста гастролго, биринчи гастролго чыктым Таласка. 8 классында филармонияда выступать эттим, Манас айтып, ошол нерселер акырын түрткөлдү окшойт. Сен Манас жолунда эле окшойсуң да, ошол кезде да? Жок, Манас жолунда ойлочу эмесмин. Көзүм жумуп калып эле кыйын кат айтып аткан деп ойноп койчумун да. Ошондо эле мен Манас жөөсү мен актёрмун го депчи. Калп эле аябай берилип аткансып айтыпчы. Анан ошентип акырындык менен аралашып, ошол нерсе жагып кетти окшойт. Анан 11-дү бүтүп атканда колуман келсе, ошо колдон актер болгум келет окшойт деп, анан ушул эмени кесипти тандап алдым да. Бул кесипти тандап 5 жыл окуп, театр жөнүндө вообще түшүнүгүм жок болчу. Театр бар экенин деле, эмне театр бар экен, такыр кызыкчу эмесмин. Анан кийин ошо окуп жүрүп, группалаштарым спектакль көрүп, ушунчу эмес, спектакль да көрө алчу эмесмин. Жакчы эмес спектакль көргөнчү. Барчу эмесмин, 1-2 жол баргам спектакль көргөнгө. Анда да эптеп алып кетип калгам. Анан акырындык менен жүрүп, анан Гүлайым Каныметова, эл артисти, Кыргыз Республикасынын мен эң жакшы көргөн эжем. Ошол эженин аркасы менен ушундай ийгиликтерге жетишип атам десем болот. Анткени ошол эже мени сүйрөп, театрга ошол эже киргизген, бас, сен театрга иштешиң керек деп. Мен экзаменине барбайм деп театрынчы. Анан болбой кайра чалып отуп барып, барганда да кирбейм деп чыккам экзамендечи. Эми театрга жумушка кабыл алышат го. Сентябрь айында. Кирбейм деп анан эже паркка жетелеп барып, тамсил айттырып, унутуп калган тамсилдеримди эстеттирип, эмне болсо да эметесиң, киресиң экзаменге деп, анан кирип, ошентип театрга өтүп калдым. Кино анан кийин ошентип киного театр аркылуу келдим. Если мен театрда иштебесем, театрга кирбесем, анда мен киного тартылбайт болчумун. Негизи эле искусстводан алыс болушум керек да, если театрга кирбей калсам. Анан театрда иштеп жүрдүм, канча жыл иштедим. Көп 5 жылда иштедим, же киного тартылбайм, эчтеке болбойт. Анан кийин эң биринчи кином Шайыр Касымалиев эжебиз Махаббат деген кино салган. Чогуу иштечүбүз Шайыр эже. Махаббатизация ушундай эле махаббат болчу. Кеч күздөгү махаббат деп ошондой болуп чыкканда. Шайыр эженин биринчи өзү кино тартам деп чогуу иштеп жүрүп көрүп жүрөт да, анан кийин мен чакырып, Актияр ушундай роль бар, ойноп бер дегенде аябай сүйүнгөм. Неужели мен киного тартылам? Чоң деле роль эмес, эми кичинекей деле роль да, эпизодда. Ошолго переживать этип күнөө жатарда ойлопчу. Кандай болуп калат, эмне болуп калат депчи. Ошентип биринчи кино ошо. Үйдөгүлөргө айтып, мен киного бардым. Аябай сүйүнчүлөйсүң да. Мен киного тартылган атам апа деп аябай переживать этип. Тартылып калдым. Тартыларда аябай переживать эттим. Кандай болот, бирок начали дегенде эле мындай ал нерсе эметип калат экен. Сахнага чыгарда деле переживать этесиң да, за кулисами ичип, деп толкунданып анан. Сахнага чыгып анан башталганда бүт нерсе унутулат да. Кинодо деле ошондой, камера күйгөндө көп нерсе унутасың, ролго кирип ойной бересиң. Андан кийинки чоң проект. Махаббаттан кийин чоң проект Мекен болду. Аякта да жакшы роль болду. Ошол Мекенде көп
интервью берди. Кытайдын ролун ойногон, кытайча сүйлөп. Ошондо мекен, андан кийин ортодон Кыялкештер деген кино тартылдым. Сүйүн Откеевдин. Анан акыркы сабак болду. Руслан Акун менен. Анда дагы бир переживать эттим. Руслан Акун экен депчи. Көп артисттин мындай ошондой жагдайы бар, режиссер ким болду экен деп туруп анан баары бир эми театрда болобу, артистте болобу, мындай бүт баарында эле бул артист тигизинин жанында чын эле ойлонот, переживать этет. Мунун жанында жок, булар көнүп калышкан, бири-бирин билет депчи. Руслан Акундун ичинде көп мындай. Анткени Руслан Акун кыйын режиссер, биздин кругта кыргыз элде билет, эң кыйын режиссер Кыргызстандагычы. Анан кийин ал режиссер кандай иштейт, актер менен кандай иштейт болду экен, анын оюндагыдай ойной аламбы деп ичиңен переживать этесиң. Анан барсак аябай жөнөкөй. Кээ режиссерлер бар, туун иштейт депчи. Андай эмес, мындай сага багытты, задачаны мындай жеңил эле, жашынакай кылып түшүндүрүп коет экен. Жөнөкөйсүз. Жөнөкөй эле сөз менен. Ошондо ойноп бересиң, болду, кыйнабайт. Ошондо жеңил эле өттү да акыркы сабак. Агай, ал жакта да мугалим. Аякта да мугалим болуп калдым. Андан кийин эле эң чоң проект мен ошо Агай болду го дейм. Ушул Агай сериалы. Ушул проект бар Руслан Акундун дагы кезектеги бир ийгиликтүү проект болду окшойт да. Баягы коомчулукка бир резонанс жараткан. Көпчүлүгү мисалы Гапыр Агайдын тактикасын, анын окутуу методун көпчүлүгү билбеген болсо, ошол кинодон кийин көпчүлүгү билип калды. Гапыр Агайды ушунчалык сыйлап калды. Ал дагы сөзсүз түрдө баягы актердун жеткиликтүү аткарганы менен, режиссердун жеткиликтүү тартканы менен ийгиликтүү проект болду окшойт да. Гапыр Агай деген бул азыркынын гени экен го. Сенде коркунуч болду болуш керек да ошол учурда мындай. Ошолчолук депчи. Ошол Агайды ойнойм деп коркунуч болду. Переживать, ал деле ар бир проектте мындай өзүнүн толкундоо болот да. Анан кийин мында айтышты да, Гапыр Агай бул уже главный роль. Гапыр Агай жөнүндө, сен Гапыр Агайды ойнойсуң деди да. Возрастың сен 30-та болсоң, 40-тан өткөн кишини ойнойсуң деди. Кандай болуп калат 40-тан өтсө, мурутуңду өстүр деди. Ошол нерсем бар. Бирок ошол задачалар келген сайын мага оготурдан кызык боло баштады. Актерго бир жакшы мындай интересный бир образда түшсө, биз оготурдан кызыгабыз да. Жакшы экен, өзүмөн улуу кишини ойноп атсам, мугалимди ойноп атсам, Гапыр Агайды деп, Гапыр Агайды интернеттен издеп. Билчү элең ага чейин? Ага чейин билчү эмесмин. Чынын айтсам билчү эмесмин. Бул менин минусум болуш керек. Анан кийин Гапыр Агайды ошо интервьюларын уктум, ал киши жөнүндө көрдүм. Анан ошо бат эле бул проектте деле мындай көп даярдык болгон жок да. Срочно сен тартылышың керек болуп атат. Мага чейин башка актерлор болсо керек, по-моему. Мен эмес да. Мен возрастым туура эмес да, туура келбейт да. Анан менден улуу актерлорду издешип, анан что-то болбой калганбы, эмне болуп калган, анан последний вариант болуп калсам керек да. Анан кийин деп мен чакырышса керек. Анан барып калдым, ошо подготовка азыраак болуп калды. Анан бирок биринчи күнү барып режиссер эме Манас Руслан Байке болсо эме продюсер жаратман деп коет да. Биринчи барганда Руслан Байке жүрдү. Руслан Байке бүт баарын түшүндүрүп берди. Биринчи съемочный күнү. Чын эле. Ийгиликтүү болду биринчи съемочный күнү. Ошентип эле анан кийин башын жакшы баштабасаң анан кийин акырындык менен өз мугунда кете берет да. Ошонун калганын Манас бүт улантып кетти. Карманың кандай кишкен? Карманым сонун кишкен. Аябай сонун кишкен. Негизи Гапыр Агай өзү сонун кишкен. Башынан аябай кыйынчылык күндөр өттүр. Ал кыйынчылык күнүн биз съемочный группа аябай эле тарттык го дейм. Ал кыйынчылыкты көргөндө биз дагы аябай кыйын болду ал проектте иштеш. Оор күндөр өттү. Агай ушундай баа бердим.
кыйындыгына, мындай өзүн бербей алдыга койгон максатына жете билгендигине, акылдуулугуна, көрөгөчтүгүнө, ошонун баарына баа берип сценарийди окуганда эле түшүнөсүң да. Ар бир роль бир нерсеге үйрөтөт болуш керек, э? Ооба. Ар бир нерсе, ар бир роль үйрөтөт. Бунда болсо кандай адам болуш керек? Бул жашоого келген соң бир нерсе калтырып кетиш керек. Адамдарга кандай сага канчалык сени жаман көрсө дагы сен жакшылык менен жооп беришиң керек экен. Ушундай бир жакшы мага таасир калтырды. Карманып атасыңбы ошол нерселерди? Албетте, аракет кылам карманганга. Жоголуп кетпейт экенби мындай? Бүт барды эле мындай түбөлүктүү эмес, убактылуу нерсе да. Ошол проект эле мисалы чыккандан кийин бир канча убакытка чейин элдин оозунда болуп турду, айтылып турду. Дайыма YouTube'да, телеканалда бүт бар жакта мындай көрсөтүлүп турду, иш-чаралар болуп атты. Ошол кезде мындай сонун жүрө берет, сен менен чогуу жүрө берет да. Бирок бир убакыт келгенде чекит, токтойт. Башка нерсе чыгат. Анан жоголуп кеткен жокпу? Менин оюмча жоголуп кеткен жок окшойт. Билбейм, эми сострадный видение деп коет го, может кээ бирөөлөр. Башкалар эметпесе жоголгон жок, жогото албайт деле экенсиң. Мындай экен да, элдер сени кандай ролдон көрсө, жашоодо сен ошондой калып алат экен да. Анан кийин көчөдө эме кетип баратсаң деле, мага агайдай капырагайга мамиле кылгандай мамиле кылышат да, мисалчы. Атыма айтпай саламатсызбы агай, кандайсыз, мындай. Кайра эле ошол ролго алып барып коюшат да. Эстеп туруп турбайбы, э? Эстеп турат, депчи. Анан элдер ушундай мамиле кылып, мени ошондой көрүп атса, сен да ошондой болушуң керек болот да. Ушундай. Кээ бирде актерлор өзүбүз чогулуп барып кино көрөбүз. Например, мен Месси деген киного тартылдым жакында эле. Акыркы, соңку. Буйруса, аны дагы актерлор көрөт. Мага өздөрүнүн сын пикирин, оюн айтат. Калп эле мактап койбойт да. Өзүбүздүн круг бар да, актерлорчу. Ошо бири-бирибизге мындай бетибизге эле айтабыз. Жаман болсо жаман болуп калыптыр, мындай депчи. Ошол нерсени туура кабыл алыш керек негизи. Мести эмне деп атышат? Мести биздин балдардын көрө элек. Жакында көрөбүз деп атышат. Бирок эл мага эми Инстаграмдан жазып турушат. Көргөндөрчү. Көрдүк, жакшы болуптур деп. Пока что жаман деле эме келдик. Отзыв. Жаман отзыв келдик. Баарына эле жагып атат окшойт. Ошондой эле болсунчу деп атам. Ооба, жалпы көрүүчүлөргө азыркы учурда өлкөбүздүн бардык кинотеатрларында 50-кварталдын соңку жараткан бир сонун проектиси бул Мест кино тасмасы чыккан. Баягы жаратуучулардан дагы Инстаграм баракчаларынан карап жүргөндө элдин кабыл алуусу жакшы болуптур. Кыргызстандын өзүндө бир мындай аналитик болуп турбайбы, топко чыккандар. Ошол жакта топто турган кино экен азыр кыргыз кинолордон. Хитке чыгыптыр. 3-4 күн эле чыкса керек, по-моему. Хитке чыгып, азыр кинотеатрда эл көбүрөөк келсе, ошондо чыгабы, ошондой эмеси бар окшойт да. Азыр жакшы алдыда эле туруп, элдер көп эле келип атат деп атышат. Отказ бергениңди билем. Көрүп эле жүрөм, угуп эле жүрөм. Бактияр тиги киного жоктоп коюптур. Же болбосо кээ бир артисттердин мага чейин ушул ролго Бактияр каралып жүргөн экен депчи. Жок деген жакшыбы я? Отказ берип койгон жакшыбы? Жакшы да. Эгер роль сеники эмес болсо, сценарий сага жакпаса, отказ эле берип коюш керек го. Кыла турган ишиңе көзүң жетсе, жакшы көрсөң, ошону кылыш керек. Если көзүң жетпесе, сага жакпаса, отказ эле берип коюш керек. Жаман көрбөйлөрбү тигилер? Чалгандар, жазгандар. Жаман көрбөйт го дейм. Эми билбейм, жаман көрсө көрөттүр, эми бирөө жаман көрөт деп өзүңдүн карьераңды, анан ички дүйнөңдү недовольный болгон жаман го, өзүңө недовольный болгончу. Ошондой болгум келбейт да. Жакында эле мен кээ бирде бизге акча керек болуп калат да, чынындачы. Акча үчүн да тартылып калабыз. Жакында эле бир
роликке сунуш түшүп калды, рекламный роликтен. Акчасын айтышты. Бирок акча керек болуп аткан да, аябайчы. Мага жаккан жок, бирок тартылгым келген жок. Бирок акча керек. Көздү жумуп, мейличи барайын дедим. Барып кызыктым, бул мындай силердин роликтериндей YouTube'га чыгып мындай жакшы эметеби десе, жок, анча деле эмес деп. Карасам, чын эле роликтер просмотр деле жок ошондой экен. Макул деп тартылдым. Режиссер кичине опыты азыраак окшойт да. Анан мен азыркы возрастым менен мындай кичине өзүмөн улуу бир 50 жаштагы кишидей задача берип атат да, сен ошондой ойно депчи, ошондой сүйлө депчи. Ой, бирдеме депчи. Таң калып атам, кантип ушул кебете мен ошентип сүйлөйм. Же кирим берилбесе, же иштеп болбосо кандай болот. Ушул эле бактыяр турат камера. Ушул эле бактыяр да, бирок 50 кишини сүйлөтүп атат да. Мен жок, өзүмдү эле ойнойм десем, режиссерго жакпайт. Айла жок, режиссердун айтканын кылыш керек. Анан мейличи деп акчасын алып кетсем болду деп. Ошентип ойноп койгом. Анан жакында эле YouTube'га карасам, жүрөт, ошолчу. Так. Көрбөй эле койду. Анан блин, өлө жаман болду. Неге тартылдым? Ошол алган акчам жөн эле кетти, напримерчи. Андай мындай болду элечи. Анан кийин өзүмө сөз бердим. Экинчи акча үчүн тартылбайм деп. Болбойт экен андай нерсе. Акча жөнүндө сүйлөшөлү, бирөөнүн чөнтөгү бирөө кызык. Жанагы жок, ага чыкпай эле коеюн, жок буга чыкпай эле коеюн деп отказ берип, жок дегенди үйрөнүп, анан ошондой учурга келип калган учурум болуп атпайбы? Бирок жакшы акчалар сунуштайт да. Неге мындай акча иште болсо болбойт? Акча иште болсо болот. Жана айткандай эле акчаны аласың. Бирок ички дүйнөң жаман болуп калса, өкүнгөн нерсе жакпайт да, ошол өкүнгүң келбейт. Акча үчүн бирдеме кылып алып, анан кайра өкүнүп, ошол нерсе жакпайт, ошон үчүн кереги жок деп ойлойм да. Негизгиси акча чечпейт го дейм. Ошол өзүң өкүнүү, ошол нерсе сага бир жаман таасир калтырса, не стоит. Көрүүчүлөр аябай керсейген экен деп айтпайбы? Жок, антпайт го дейм. Бул керсейгендикке жатпайт го дейм. Билбейм. Мен муну керсейгендик деп кабыл албайм. Типа, бул сизде болуп кетти, андай мындай дегенби? Жок, андай эмес. Мен негизи эле керсейген деп көрүшөт, бирок антпесем деле өзүм эмемин го деп ойлойм мен. Кичине замкнутыйраак бала болушум керек. Көп айтат, замкнутыйсың депчи. Мен ошо Манаста окуп жүргөндө группалаштарым деле замкнутыйсың деп. Ачыла албайсың да. Адамга бат ачылып, кээ бирөө бар го, бат эле тил табышып, ушинтип тамашалашып ошентип кетет го. Такыр анта албайм. Көп время керек да ал үчүнчү. Киного барсам деле, например, кино барсам съемочный группа менен эмети, ошентип көп ошентип анта албайм. Жүрө берем өзүмөн өзүм эле. Анан кийин кичине көчөдөн көрүп калгандар эмелер деле ошо ойлошот окшойт, кичине керсейген бала депчи. Мен андай деле эмесмин. Просто ошондой көрүнөт окшойм да. Азыр кино өнүгүп атпайбы? Кино өнүккөн сайын актерлорго болгон суроо талап да күчөп атат. Именно профессионал актерлорго дагы кичине суроо талап көп болуп, почти баары эле тартылып, ушундай болуп атат да. Ошо кино аркылуу сен бир эле театр менен жүрө берсең, мисалы, мен кинода тартылбай, эчтеке кылбай, только театр менен жүрсөм, анда аябай эле оор анда. Бар да бирок ошондойлор. Андайлар бар. Аябай таланттуу актерлор бар. Көп. Аябай театрда ушундай таланттуу мындай көрүп, блин, карачы, эмне деген актер дегендер бар да. Бирок алар ошо театрды мындай аябай эме тутуп, фанатизм деп коет го, ошондой актерлор да бар да. Только театр дегендерчи. Например, чоң шанс келип калса, театр үчүн ал шансты дагы эметип коюшат да. Жок депчи. Андай актерлорубуз да бар. Мисалы чын эле театрдын айлыгы менен азыр жашоо турмуш квартиралап эле жүрөт, көп эле квартиралап эле жүрөт да. Театрда кичинекей айлык квартиранын акчасына да жетпейт. Фанатизм жакшы нерсеби? Фанатизм жаман нерсе. Эмнеге фанат болуш да? Театрда көп го.
мындай сүйлөшүп отуруп калгандачы, ичинде сүйлөшүп отуруп калганда мен баягы театрда иштеп бир аз болсо кеткем да. Значит, демек мен баягы бир эки режиссер, бир эки актер айтканына караганда мен фанат эмес экенмин да. Сен фанат эмес экенсиң, ошон үчүн кетип калдың, тигиндей болдуң, мындай болдуң деп мага сөз айтышкан да. Фанат киши өзү фанат болуп калганын билбейт да. Мисалы, футболдун фанаттары бар. Футбол үчүн эки команда бири-бири менен мушташып, эмне деген эме. Ошондой эле дин жөнүндө колсоң билбейм, бирок диндин да фанаттары бар да. Туура. Театрдын да фанаттары болот. Эми адам өзү деле билбей калат окшойт, эми ошо фанат болуп ошол жака кирип эметип кеткенчи. Мен оюмча фанатизм жаман нерсе. Мен мисалы театрдын укмуш фанатымын деп өзүмдү айта албайм. Мен да ошентип ойлойм да. Мен сени ошондой ойлойм бак, чын эле. Фанатымын театрдын деп эмете албайм. Бирок жанагындай выбор келсе, театрды тандамакмын. Анткени жетишкен нерсем бар, ошо театр аркылуу болуп атат да. Мен, например, театрга киргениме өкүнбөйм. Хоть аз айлыкпы, эмне, анткени мен театрдан эң жакшы нерселерди таап алдым. Эң жакын досторум театрда, эң жакын байкелер, эжелер, инилер дегендейчи. Бул театр өзүнчө эле бул үй бүлө болуп калат да, бир экинчи үйүңдөй эле болуп калат да. Аябай зор, аябай зор, Тузу аябай бар. Бирок ошол тузду, ушул фанатизмди жанагы театр тандамакмын деп атпайбы? Бактияр бир убакта Турцияга кетип калган, таштап, жарым жыл, Кандай экен кетип калган? Анда бирок бир да проект жок болчу да, элек болсун анда. Театрда деле ролдо көп. Театрда массовка болчумун. В основном киного вообще сунуш түшчү эмес. Анан кийин таштап кетип калганын себеби меники эмес деп ойлогом. Өзүм ойлойм, бул меники, мен актёрмун, мен жакшы актер боло алам деген, бирок элден, режиссерлордон андай, например, сени тартып мондай экенсиң деген сунуш түшпөсө, сени андай көрбөсө, ой пайда болот экен. Мен өзүмдү кыйын деп атканым, мен кыйын актёрмун десем, мен андай эмес турбайм. Мен лучше анда башка жол менен башташым керек экен. Если мен чыгармачылыктан өсө албасам, анда башка жумуш менен акча табайын. Хотя бы биянан болбосо, биянан эметейин деп, анан кийин театрды мындай полный чыштак эмесин, без содержания алып көрөйүн деп кетип калгам. Не жумуш кылдың ошондо? Бармен болгом, официант болдум, анан бармен болдум. Болбойт экен. Болбойт экен. Бактылуу адам эме экен да. Өзүнүн кесибин жакшы көрсө, ошол бактылуу адам деп ойлоп калдым да ошондон кийинчи. Өзүң жаман көргөн жумуш менен акча үчүн иштеш болбойт экен. Кичинекей акча болсо да өзүң ошол жумуштан рахат алып иштесең, сонун экен да. Айланып келип эле анан кайра кой дедим. Театрга эле барайын деп, анан театрга келип иштеп атам. Үй бүлөң жөнүндө сурайынчы, бакы. Ата-энең эмне жумуш кылат? Үй бүлө апам эме, медсестра, больницада. Атам көзү өтүп кеткен. Ошо. Эрте өттү да. Мен театрга жаңы келгенде каза болгон. Мен жаңы келип жаңы иштеп баштаганда. Ошондо каза болгон. Канча кызсың? Билейин, ошо үй бүлө тууралуу негизи ар бир адамда айта турган нерсе бар, анан айтпай турган нерсе бар да. Үй бүлө тууралуу көп деле эметким келбейт мындай. Айтып чынындачы. Уулдарың жалгызсың же барбы? Уулдардан байкем бар. Атам каза болуп калган, апам бар. Апам экөөбүз чогуу жашайбыз. Бир байкем бар, ал өзүнчө. Ошол эле. Кыскача ошондой эле. Качан эмне болот ошол суроо эле го. Эң оор сурообу? Эң оор суроо. Анан 30га чыкканда эң көп берилген суроо, Ай, сен кыз жактырбай калган жашка жетип калган жоксуңбу деген бар го. Эме? Оор суроо, аябай оор суроо. Бул суроо качан үйлөнөсүң деген суроо ошондо мен туура ошол эле. Качан дегенде эле жүрөк зырттап кетет да, качан дегенде. Бул суроо эме экен. Кыргыздарда эң жакпаган суроо болуп калды да мен үчүнчү. Аябай напрягать эткен суроо.
аябай кишинин көңүлүн ого бетерден түшүргөн суроо мен үчүн. Ар бир адам мындай да өзүнүн жашоосу бар, өзүнүн планы бар. Анан кийин мен, например, өзүм кандай болсом, башканы да ошондой ойлоп эле, башканын түшүнүгүн да ошондой ойлоп, анын жашоосун да ошондой ойлобош керек да. Мен азыр 32ге чыгам буюрса жакында. 27-25ден өткөндөн эле башталат бул суроочу негизи. Бир киши ошондо азыр санасаң 100гө жетейин деп калган суроо. Кээ бири эмне сөз түгөнүп калат го кээ бирде. Качан? Анан эмне дерим эле, качан эмне өзүң жүрө бересиң дегенде, йо дейсиң. Давайте мен кеттим да. Мен чын айтсам 30 жашыма чейин вообще пландаган эмесмин. Ага көп себеп бар. Бир эле себеп ишенген жокмун өзүмө. Мисалы да, кызыктуу, ишенген жокмун. Эмнеге ишенген жокмун? Ошо үй бүлөмдү бактылуу кылып, багып, бактылуу жашоо жашап кетериме ишенген жокмун. Ага себеп бар. Эң биринчи себеби эле акча маселеси да. Көп айтып коет, ал болбогон нерсе. Сен эптеп эле үйлөнүп ал, анан кийин баары жакшы болот депчи. Мүмкүн кээ бирөөнүкү ошондой болуп кетип аткан. Сен эптеп үйлөнгүң келбейт. Мен эптеп үйлөнгүм келбейт. Үйлөнүп алып анан кийин эки адам үйлөнгөндөн кийин ошо бактылуу жашап, мындай жакшы көз ирмемдер калыш керек го. Үйлөнүп анан тынып, анан кийин уруш чыгып, ошол нерседен корктум окшойм. Билбейм, бул менин өзүм жеке эмем да. Биринчиден однокомнатный бир ремонту жок бир үйдө жашайсың. Элестет, алдыңда машинаң жок. Алган айлыгың сен аялың үй бүлөң эмес, өзүңө жетпейт. Өзүңө жеткире албай жүрөсүң да. Ишенген кишиң жок. Үйлөнөйүн десең акчаң жок. Рисковать этиш керекпи, кереги жокпу? Мен үйлөнсөм, ошол убакта үйлөнүп однокомнатный үйгө алып келип, апам үчөөбүз бир комнатада чогуу жашап аткан. Ошол нерсенин баарын ойлойсуң да, например, мен үйлөнүп алдым мейли деп элечи. Карыз акча алып свадьба кылдың, антиң миттиң. Бир комнатага келип үчөөң жашап атасың, же үй бүлөңдү багайын десең, киреше жок болсо, же ишенген кишиң жок болсо, жашоо кандай болот? Ар жагы ошол нерсени ойлодум да. Мен жумушум мындай, укмуш өзүмө ишене турган жумуш болсо, рисковать этип үйлөнүп алмакмын да. А эгер колуңда бар болсо, көзүң жетсе ошонун баарыначы. Биз мындай эрте үйлөнгөн сонун да. Эрте үйлөнүп алып, жакшы да. Эгер андай возможность жок болсо, мен лучше ошону кылайын дедим. Карьерамды өзүмдүн ордуна тургузуп алайын хотя бы. Театрда өзүмдүн ордум болуп, кинодо өзүмдүн ордум болуп, үйүмдү кичине чоңойтуп, анан кийин үй бүлөмдү бактылуу багып кеткенге, өзүм да кыйналбаганга деп ошентип атам. Азыр Кудайга шүгүр. Каалаганыма жеттим. Пландагандарым ишке ашып атат. Бирок убакыт күтүп отурбайт экен да. Убакыт учуп берет экен. Асылбек Өзбековдун ошон үчүн сондай, өмүр зымырайт, зымырайт. Зымырап атылып өтүп кетти да, анан кийин ошон тияк биягын баарын жетишип мүнткенче эле 32 келип калат экенсиң. Анан дагы эле издеп жүрө берет экенсиң, анан кийин ошондой. Издемеп атабыз. Пландар эмне болот асла? Алдыда пландар үйлөнүш керек десем. Ошол эле. Алдыда бир мечтаң, план, жалаң эле ошо үйлөнгөнгө туш келип калат экен да. Анткени эме экен да, сен курчап турган адамдар, сенин досторуң баары үйлөнүп, балалуу болуп, ошол эле театрга балдарын ээрчитип келип, аялдар премьерага келип, чогуу кетип, ошол нерсе аябай сонун нерсе экен да. Ниңдирайындырай да. Мен карачы депчи, мен качан ушуга жетейин депчи. Ошол эле нерсе болуп атат азыр. Пландар. Калгандары эмне, өзүнүн менен акырын кете берет да. Эң биринчи план эле ошол. Ийгилик каалайм. Чыгармачылыгыңды чын эле сыйлайм. Баа берем. Ушундай жок деп айткан, сенин жан дүйнөңө демек жогоруда айтып атпайсың. Жакпаса жок деп койгон адам мен аябай баа берем ошолоргочу.
бул эмне болуп калат деп адамдын көңүлүн карай берсең, бүгүн эмес эртең батарея сынып калышы мүмкүн, батарея сындырып да коюшу мүмкүн, батарея колдон тире кетиши мүмкүн. Ийгилик. Рахмат. Кем жыйынтап бербейсиң, эмне айтып бересиң, жыйынтоо сөз. Эме деп коет го, маданият канчалык өнүккөн сайын мамлекет өнүгөт депчи. Ар бир маданият адамы өзүбүздүн аракетибизди кылып, маданият аркылуу өлкөбүзгө салымыбызды кошуп, ошентип жүрө берели. Яны эң негизгиси тынчтык болсун. Тынчтык болуш керек экен. Эң негизгиси ошол экен. Калган акырындык менен боло берет. Ошо өнүгүп өсөлү. Чоң рахмат Бөңкү Майк. Чоң рахмат. Убакыт бөлүп, тээ жактан баштап тияка айдатып мындай жөнөкөйлүгүңө да баа берем. Сен оорбастылык экениңе, сабырдуу экениңе баа берем. Бирок бир жарылсаң катуу жарылып болушуң керек, Аны көрө элекпиз бирок, аны көрбөй эле калалы. Ийгилик каалайбыз. Маданият жөнүндө чын эле сонун сөз айтып кеттиң, өнүксүн. Өткөндө бирөө айткандай, бир агайыбыз айткандай, эмнеге спорт жаатында президенттин кубогу болот, эмнеге спорт жаатында тиги мэрдин, губернатордун кубогу болот, эмнеге маданият жаатында, эмнеге билим жаатында алардын кубогу болбойт, эмнеге билим жаатында, маданият жаатында биз ошентип тирешип, бири-бирибиз менен атаандаш иштешпейбиз депчи. Болсун. Ар тараптуу маданиятты колдоп, ар тараптуу өстүрүп, ар тараптуу колдоо көрсөтүп, бийиктерге ошол эле спорт менен дагы, ошол эле маданият менен дагы дүйнөгө таанылсак болот. Жыйынтайбыз, дүйнөгө таанылалы, маданият көтөрөлү. Урматтуу көрүүчүбүз, ушу менен бүгүнкү маекта жыйынталат. Кийинки көрүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.